21-iyun. Күнөөнү жеңүүгө күч берген бакыт. Иса аларга мындай деди: Мен өмүр берүүчү нанмын. Мага келген адам ачка болбойт. Мага ишенген адам эч качан суусабайт. Жакан 6-бөлүм 35-аят. Биз бул жерден ишенимдин маңызы, бул Машаяк аркылуу Кудайдын өзү менен бактылуу болуу экендигин көрө алабыз. Ишенимди ушул жол менен аныктоодо эки нерсени баса белгилей кетсек болот. Биринчиси, бул Кудай биздин ишенимибиздин борборунда экендиги. Бизди Кудайдын убадалары гана чындап бактылуу кыла албайт. Бир гана Кудай өзү, Иса аркылуу бизди чындап бактылуу кылат. Биз үчүн Кудайдын убада кылган белектери эмес, Машаяктын өзү баалуу. Ишеним келечекте бизге бериле турган баталардан эмес, Кудай өзү асманда биз менен бирге болоорунан үмүттөнөт. Анан мен асманда мындай деген катуу үндү уктум: Мына, Кудайдын жыйын чатыры адамдар менен бирге. Кудай алар менен жашайт, алар анын эли болушат. Кудай өзү алар менен болуп, алардын Кудайы болот. Аян 21-бөлүм 3-аят. Ал тургай азыркы жашоодо жана келечекте дагы эң баалуу нерсе биз үчүн өтө кымбат болсо дагы, бул биздин күнөөлөрүбүздүн кечирилиши эмес, жүрөгүбүздө тирүү Машаяктын бар экендиги жана Кудайдын толуктугу. Эфестиктер 3-бөлүм 17-18-19 Павыл: Ишеним аркылуу Машаяк силердин жүрөгүңөрдөн орун алсын, Кудайдын толуктугуна толугла деп сыйынат. Машаяк аркылуу Кудайдын өзү менен бактылуу болуу менен ишенимди аныктоодогу дагы бир белгилеп кетчү нерсе бул бактылуу болуу деген сөз. Ишеним бул Кудайдын булагы менен рухтун чаңкоосун кандыруу. Жакан 6-бөлүм 35-аятта ишенүү деген Исанын алдына өмүр берүүчү нанды жегени жана тирүү суу ичкени келүү дегенди билдирет. Исанын өзү өмүр берүүчү нан жана тирүү суу. Биз сезип жаткан күнөөкөр каалоолорду жеңүү үчүн берилген ишенимдин күчү дал ушунда. Эгер жүрөгүбүз Кудайдын өзү менен Машаяк аркылуу бактылуу болсо, анда бул бизге башка нерселерден бакыт тапканга аракет кылган азгырыктарга каршы турууга мүмкүнчүлүк берет.